Allah subhanahu taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis masasında gelet. Ahirette en birinci uşo amalların içinden imandan gelen namaz deydi da. Namazdan sorulduğunda eğer de kim namazını okuyup turan bolsa, namazı жақсы шыға тұрған болса, қалған іштері де жақсы шығады екен да. Егер де намазы жақсы шықпай қала тұрған болса, онда ораза болсын, зекетин, хадж ушундай сооп кылган иштерин көрөт. Ошон үчүн сөзсүз намаз окушубуз керек экен да. Бир намазы жакшы болсо, калган иштери да жакшы чыгат дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, намаз бул бейиштин ачкычы дейт да. Ким бейишке баргысы келсе, ал сөзсүз намаз окуш керек экен да. Кээ бир адамдар бар да, мындай жакшылык кылып, бир сооп иштерди кылып жүрүшө берет, бирок намаз окушпайт да. Андай болбойт экен да. Ол качан ибадат кылып коюп туруп намаз окусак, анда соопко ылайыктуу болот экен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө намаз окушубуз керек. Намаз окусак болбой калат экен. Бир алым, бир көп топтолгон бир кишилер караңгы туннелдин ичинде келатышыптыр да. Анан кийин буттарына майда таштар урунат экен да. Анан бир аксакал айтат экен да, ошол жандагы шериктерине айтчы, достор, мынау бутуңарга урунуп аткан таштардан азыр терип чөнтөгүңөргө салып алгыла, азыр жарыкка чыкканда пайдасы тийип калышы мүмкүн дейт экен да. Мейли деп анан кийин кээ бирлер албай коет экен да, эмне кереги бар эле депчи. Кээ бирлер мейли ал салып коерейинчи деп алып салып алат экен. Ошентип жүрүп акыры туннелден чыгышат экен да, чыгып эле караса, жанакы таш эмес эле көрсө алтын экен да. Аябай арман кылат экен да, жана албай койгондорчу. Неге айтканды кылбайм, айтканды кылып ала берсем болмок экен, азыр эмне кылам?